Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин темабыз көркөм даректүү тасмалар. Биз башынан эле айтып келатабыз, даректүү тасмалар, даректүү депчи. Демек, даректүү тасмалар дегенде бул чыныгы болгон окуяларды болгон каармандар жөнүндө деп. Бул көркөм даректүү тасмалардын айырмасы кандай? Бул көркөм даректүү тасмаларда сөзсүз түрдө бул даректүү тасма болуп эсептелинет, бирок көркөм деген сөз кошулуп атат. Демек, ал жерге көркөмдөлүп бир окуяларды көркөмдөлүп көрсөтүлөт да. Себеп дегенде ар кандай нерселер болот. Биз балким согуш жөнүндө тартабыз тасма. Согуш жөнүндө тарта турган болсок, ошол согуш учурундагы болгон окуяларды же согуш учурундагы ошол өзүнүн башынан көп нерсени өткөргөн бир каарман жөнүндө болсо, ал каарман азыркы учурда ошол биз тарталы деп атканда ал каарман жок. Бул жашоодон кеткен. Анан ошол каарман жөнүндө, ошол болуп аткан окуя жөнүндө кантип көрсөтө алабыз? Ошол көрсөткөндө сөзсүз түрдө бул жерде режиссердо дагы бир ар кандай ойлор пайда болот. Ошол пайда болгондо сөзсүз түрдө көркөмдөгөнгө аракет кылат да. Кантип көркөмдөйт? Бул көркөмдөгөндө сен атайын ошол согуш жөнүндө тарта турган болсоң, согуштагы болгон окуяларды, ошол согуштагы болгон окуяларды көркөмдөп, актерлорду чакырып, бир көптөгөн кишилерди чакырып, атайын бир площадкада, ондой биз отурган сыяктуу жерде сен атайын ошол бир окуяларды, кадрларды көрсөтүп чагылдырасың да. Мына негизи бул ошол көркөм даректүү фильмдерди кайсыл учурда тартабыз? Же ошол ал болгон окуялар тууралуу материалдар жок болгон учурда? Же биз бир каарман тандап алсак, ошол каармандын жөнүндө дагы так маалыматтар жок. Ал каарман өзү жок. Көзү өтүп кеткен болсо. Же такыр ушул биз бир согуш учурундагы же илгерки ошол камералар жок учурундагы болгон окуяларды чагылдырып көрсөтөлү, ошондо болгон бир адамдын тагдыры жөнүндө даректүү материалдар жетишсиз болсо, бир иш кагаздары бар болушу мүмкүн, бирок ушул мындай визуалдык жактан көрө турган эч нерсе жок болсо, ошондой учурда биз сөзсүз түрдө эмнеге келебиз? Бул көркөмдөгөнгө аракет кылабыз да. Көркөмдөгөндө дагы бул ушул көркөм даректүү фильмдерди тартканда дагы бул аябай оорого турат. Бул режиссер үчүн дагы, бул оператор үчүн дагы. Себеп дегенде сен бул жерде бир ойдо кетишиң керек. Бул жерде даректүү жана көркөм тасма болуп атат да. Ошондуктан сен ушул бир нукта кетип, эки тарапты тең бирге алып кеткенге аракет кылышың керек. Анан экинчиден ошол жерде сен актерлор менен дагы иштешиң керек болот. Ошол окуяны илгерки болгон 20 жыл мурун, же 50 жыл, же бир 100 жыл мурун болгон окуяны сен чагылдырып бересиң. Ошол окуяны сен көрсөтүп беришиң керек болот да. Ошол окуяны сен көркөмдөп актерлор аркылуу көрсөтөсүң. Же ошол бир кишинин айтып берген окуясы тууралуу баяндалат да. Мына ошолорду негизи ошолордун баарын чагылдырып көрсөтүш бул чынында аябай көпкө турат да. Ошондуктан ушул биз көркөм даректүү фильмдерди, тасмаларды тарткан учурда эмне иштерди жасашыбыз керек? Мына ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиден сөзсүз түрдө буга башынан аягына чейин ошол тандаган темаңды же бир окуя боюнча же бир каарман ошол баяндап берет өзүнүн бир досу жөнүндө же өзүнүн ата энеси жөнүндө, ошол бир согуш тууралуу деп айтып коелу. Ошол бизде деле көптөгөн окуялар болгон, балким ошол мурунку ошол тарыхыбызды карап чыкканда ошол көптөгөн болгон бир окуяларды чагылдырып көрсөтөлү деген учурда сөзсүз түрдө биз биринчиден сценарий жазабыз, туурабы? Бул сценарий жазганда ошол жерде бир кандайдыр бир ойноо ошол элементтерди, кошулган элементтерди жазып чыгыш керек болот. Демек сен
изилдеп чыккандан кийин карасаң көп нерсе жетишпейт. Ал нерселерди сен кандай көрсөтө аласың? Ал нерселерди сен бир актерлорду ойнотуу аркылуу көрсөтө аласың. Же бир эски бир реквизиттерди табып, же ошол убактагы машинелерди табасың, же ошол убактагы тамак ашты жеп колдонгон бир реквизиттер, ошол убакта колдоно турган нерселерди ошолорду таап, ошолор аркылуу көрсөтө билсе болот да. Негизи бул дагы аябай ошол кылдат мамиле жасап, ошого аябай даярдануу убактысын дагы көпкө талап кылат да. Ошол сценарий жазган учурда сөзсүз түрдө ошол режиссер жана сценарий жазган адам мына ушулардын бардыгын ошол көркөмдөп жазганда дагы ошол кандай көрсөтөт? Мына ушунун бардыгын сүйлөшүүлөр жүргүзүп алып, даярданып, атайын бул ошол көркөм тасмаларда даярдануу убактысы болот, репетиция деп коет. Актерлор менен иштешип чыгышат. Бул жерде дагы ошол көркөм даректүү тасмада дагы сөзсүз түрдө ошол репетицияларды жүргүзүп, бир ошол даярдап, бир кандайдыр бир ошол убакытка тиешелүү нерселерди табып чыгуу, ошол убакытка тиешелүү бир иш кагаздарын алып чыгуу, мына ошолордун бардыгын топтоп, ошолордун баары даярдоо дагы бул ошол даярдануу процессине кирет да. Ошол даярдануу процессинде дагы ошонун бардыгы сценарийге жазылып, бул ошол эң башкысы ошол көркөм даректүү тасманын жаралышында сөзсүз түрдө ошол сценарийден бардыгы башталат. Ошол сценарийди бүт жогоруда айтылган нерселердин бардыгын жазып чыккандан кийин улам гана ошол бир жыйынтыкка келип, ошондон улам гана сен бир кандайдыр бир башка кадамдарды жасап, андан кийин ошол улантуу, ошол тартуу процессине өтсөң болот да. Анан ошол атайын бул жерде дагы бир кыйынчылыкка турган нерсе ошол көркөм тасмада бул сөзсүз ошол убакыттагы адамдардын жүрүм туруму, ошол убакыттагы адамдардын кийинип жүргөнү, кандай кийинип жүрүшкөн, ошол кийим кечелерин табыш керек болот. Ошол убакытты чагылдыргандан кийин сөзсүз түрдө ошол убакытка дал боло турган нерселер, ошол убакытты көрсөтө турган кийиминен баштап, бул билериктеринен баштап, ошол чачтарын кандай алып жүрүшчү, мына ошолордун бардыгы ошол убакытты чагылдырып туруш керек болот да. Ошондуктан бул жерде аябай чоң чыгармачылык топ иштеш керек болот. Биринчиден себептегенде бул жерде бир гана биз башында айтып атпадым беле мен, азыркы учурда ошол автордук даректүү тасмаларды тартканда бир гана киши тартылат деп. Ал эми көркөм даректүү тасма тартканда бул жерде аябай чоң чыгармачылык топ иштеш керек болот. Бул жерде биз атайын сүрөтчүлөрдү да чакырышыбыз керек болот. Сүрөтчү, гримерлорду чакырышыбыз керек болот. Ошол түстү оңдоо кишилерди, адистерди чакырыш керек болот. Ошондой эле атайын ушул декораторлорду чакырыш керек болот. Ошол убакыттын декорациясын жасап, ошол атайын бир павильондон жасап, ошол убакыт, ошол болуп аткан учурду чагылдырганга аракет кылганы мына ошол кишилердин бардыгын жасап, ошол декорацияларды жасап, костюмдарды даярдап, реквизиттерди даярдап, жана ошол тандап алган ошол образдарга тандап алыш керек болот, ошол актерлорду, анан ошолор менен иштеш керек болот да. Анан дагы өзгөчөлүктөрү бул жерде мисалы үчүн баягы көркөм тасмада бир кандайдыр бир ойногондо мындай немеге реалдуулукка жакыныраак кылабыз, көркөмдөчү мындай актерлорду ойноп атканына ишендириш керек болот да. Ал эми ошол даректүү көркөм тасмада деген мындай бир түстөр менен ойносо болот да. Мисалы үчүн операторлор иштеп атканда атайын жарык берүүчү түстөр менен иштешсек болот. Бул дагы ошол режиссер менен оператордун келишиминен кийин жаралып чыгат да. Анан бул сөзсүз түрдө ошол сценарийди жазып алгандан кийин ушул мен жогоруда айткан нерселердин баарын, декорацияны, костюмдарды, актерлорду тандап алыш керек, реквизиттерди
алардын ошол атайын бир мизансценаны коюп алыш керек. Алардын сүйлөгөн сөздөрүн изилдеп, ошол сүйлөгөн сөздөрүн тактап, иштеп чыгыш керек болот. Аларга берип, алар менен биргеликте даярданыш керек болот да. Мына ошол нерселердин баардыгын даярдап алып, даярдануу убакта иштеп чыгыш керек болот. Андан кийин ошол сүрөтчүлөргө дагы аябай мындай чоң мындай жумуш болуп турат. Себеп дегенде сүрөтчүлөр дагы көптөгөн ошол жумуштарды жасап чыгыш керек болот. Ошол бир кандайдыр бир кандай десек, бир кайгылуу бир немесин кайгыра турган, бир капаландыра турган, сени бир жаман болуп кеткен окуяны көрсөткөн учурда дагы кандай түстө болуш керек, кандай ушул жарыктарды бериш керек, ошону дагы оператор менен бирге иштешип, ошол кийимдери кандай түстө болуш керек, ошонун бир ар бир кандай десем, үтүрүнөн бери, ар бир илеп белгисинен бери баардыгын иштеп чыгыш керек болот да. Бул жерде аябай чоң чыгармачылык топтун жумушу турат да. Анан сөзсүз түрдө ошол нерсени дагы, мисалы үчүн көркөм даректүү тасма деп атканда, сөзсүз түрдө эле ошол жерде ойноо эле элементтери кошулбайт. Бул жерде ошол даректүү деген сөз да кошулуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бар болгон балким ошол иш кагаздарды, сакталып калган иш кагаздарды, ошолорду дагы тартып, ошолорду да кошулганда даректүүлүгүн тастыктайт да. Даректүү тасмалар экенин тастыктайт да. Себеп дегенде сөзсүз түрдө бул дагы көркөм тасмадан айырмаланып турат. Албетте айырмаланат. Аябай мындай бир нерсени сен ошол бир каарманга деле окшоштуруп тартканга, ошого окшоштуруп грим жасаганга дагы аракет кыласың да. Мисалы үчүн азыр биздеги дагы себеп дегенде баягы айтып атпаймынбы, архивде дагы көп нерселер калбай калган. Архивдечи сакталбай калган. Ошол сакталбай калганда эмне учуру, кандай чыгып кетиш керек ал нерседен? Архивде сакталбай калды. Мына ошондой учурда сен көркөмдүүлүктү кошконго аракет кыласың. Ошол актерлор аркылуу бир ойноо элементтерин кошконго аракет кыласың. Ошондо гана сен ошол көрсөтүп аткан чыгармаң толук кандуу сени канааттандырышы мүмкүн. Ошондо гана сен айта турган оюңду бере аласың. Сен айта турган оюңду көрүп аткан көрүүчүлөр түшүнүшү мүмкүн. Себеп дегенде ошол кезде чагылдырып көрсөтүү дагы 50 жыл мурун же 100 жыл мурун болгон нерсени чагылдырып көрсөтүү дагы бул аябай кыйынга турат. Муну дагы аябай терең изилдеп, биринчиден эң башкысы ошол сценарийлерди жазып атканда тарыхчылар менен, окумуштуулар менен иштешип чыгасың. Себеп тарыхчылар менен, окумуштуулар менен иштешип чыгасың. Себеп дегенде бул кишилер ошол тарыхты билишет. Алар изилдеп чыккан ушул нерселердин баардыгын. Ошондон улам алардан бир кеңештерди сурап, алар менен биргеликте дагы негизи сценарийди жазса болот. Көптөгөн көркөм даректүү тасмаларды тартууда сөзсүз түрдө тарыхчылар менен бирге иштешиш керек. Эмне үчүн тарыхчылар менен? Себеп дегенде тарыхчылар бул ошол өзүнүн тарыхты изилдеп чыккандан кийин алар бул нерселерди билет да. Анан ошол учурдагы нерселердин көбүн изилдөө жүргүзүп, аларда ушул мындай даректүү, ушул документалдык түрдө иш кагаздары сакталып калган жана алар өздөрү жазып изилдеп чыгышканда бул кишилер менен биргеликте сценарий жазса дагы мындай кыйынчылыкка турбайт да. Себеп дегенде ал кишилер ошол биздин тарыхыбызды жакшы билгендиктен ал кишилердин көптөгөн сунуштарын, көптөгөн ой пикирлерин угуп алып туруп, ошондон улам бир
өзүң анализ жүргүзүп ошондон улам бир сценарий жаралышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир мурунку жылдары болгон 100 жыл мурун, 200 жыл мурун болгон окуяларды чагылдырып көрсөтөм дегенде, ошол окуяны билген адистер менен биргеликте иштеш керек. Ошону сунуштайт элем. Себеп дегенде, ошол адистер гана силерге жардам берип, ошол адистер гана керектүү материалдарды чогултуп, керектүү маалыматтарды сиздерге айтып бериши мүмкүн. Ошол адистер менен биргеликте изилдөөнү бирге жүргүзсөңүздөр болот. Ошол адистер менен биргеликте бирге сценарий жазсаңыздар болот да. Ошол бир өзүнчө бир съемка учурунда дагы ошол адистерди чакырып, алар менен биргеликте дагы иштешсеңер болот. Себеп дегенде, алар деген ошол биз көрсөтүп аткан бир тандап алган окуяны, мурунку болгон нерселерди алар өзүнүн жумушун так билип, көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзгөндүктөн алар билишет да. Андан кийин дагы бир нерсе бул ошол убакыттын бир кандай сүйлөшүшөт эле. Ошол убактагы болгон кандай тилде сүйлөп жүрүшкөн биздин адамдар, ошол 100 жыл мурун же 200 жыл мурун болгон окуяларды азыр көрсөтүп берели дегендейчи. Мына ошолорду дагы билишибиз керек. Мына ошолорду дагы изилдеп чыгып, ошол убакта кандай тамгалар болгон, ошол убакта эмне менен жазышкан, билим алышканбы, кандай китептерди окушкан, мына ошолордун баардыгын изилдеп чыгыш керек. Ошол нерселердин баарын изилдеп чыкканга сөзсүз түрдө ошол сферадагы адистер жардам бере алат да. Анан бул ошол көркөм даректүү тасмада тарткан учурда эң кыйынчылыгы бул ошол сценарийден башталат. Ошол негизги ошол сценарийди жакшы, мыкты жазып алып, өзүңө бир пландап, туура жазып алып, ошол менен ошол сен өзүңө жазып алган план менен иштеп баштасаң, ошондо гана бир мындай бир тартуу процессине даярдык башталат да. Себеп дегенде, негизи ошол көркөм даректүү тасмаларды жаратууда дагы көп мындай туура эмес фактылар дагы болуп калышы мүмкүн деп айтышат да. Эгерде сен ошол учурду билген адистер менен иштешпесең, көргөн адамдар андай болгон эмес эле, туура эмес көрсөтүп коюптур, мындай кийинишпейт болчу ал учурда, же мындай сүйлөбөйт болушчу деген суроолор пайда болбосун десеңер, ошол убакытты изилдеп чыккан, ошол убакытты билген адистер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошолордон кеңеш алыш керек болот. Сөзсүз, албетте. Себеп дегенде, бул даректүү көркөм тасма болгондуктан муну биз азыр эле көрүп коюп калып калбайт. Бул деген жылдан жылга сакталып, биздин архивде сакталып калат дагы, биздин өсүп келаткан муун. Сөзсүз түрдө ошол көркөм даректүү тасма аркылуу дагы билим алып, көптөгөн өзүнө керектүү маалыматтарды дагы топтоп алса болот да. Ошондуктан аябай кылдат мамиле жасап, сөзсүз түрдө даярдануу убактысына көп көңүл буруш керек, мыкты даярданып алганга аракет жасаш керек болот. Ошол көркөм даректүү фильмдердин даярдануу убактысы боюнча дагы силерге кыскача болсо дагы маалымат бердим. Ал эми съемка учурундагысы. Бул ошол тартуу учуру, бул тартуу учурунда бул дагы бир кандайдыр бир декорацияларды жасалган болсо, бир атайын бир павильондо тартабыз. Бул павильон деген эмне? Бул атайын бир ушундай бир кичинекей бир комнатада, мына азыр биз отурабыз, ушундай комнатада атайын декорацияларды жасаса болот. Ошол декорацияларды жасап, мына ошол жерде тартуу процессин баштайбыз да. Анан ошол тартуу процессте сөзсүз түрдө албетте мен жогоруда дагы айтып кеткендей, режиссер, ошол режиссер менен биргеликте жазган же бир сценарий жазган адам болсо, сценарий жазган киши, оператордун жардамчысы, жарык берүүчү, үн жаздырган киши, сүрөтчү,
сүрөтчүнүн жардамчысы декоратор, сүрөтчү, гример, жана жардамчылар, ошол режиссердун жардамчысы, мына жана ошол нерсенин баардыгын уюштурган топ. Негизи аябай бул ушул көркөм даректүү тасма жаратууда чыгармачылык топ, көп чыгармачылык топ болот да. Себеп дегенде ошол иштеп аткан азыркы айтып кеткен адистердин баардыгынын өздөрүнүн жумуштары бар. Ошол жумуштарын так аткарыш керек болот да. Мына ошолордун баардыгын башкарып турган бул тартып аткан режиссер. Себеп дегенде ошол сценарий боюнча, сценарий жазылып бүткөндөн кийин ошол сценарий боюнча иштешип башташат. Сценарий боюнча план түзүп баштайт. Ошондон улам съемка боло баштайт да. Анан бул ошол съемка учурунда дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө эле бир гана эле сценарий менен эле кетпестен, башкача бир өзгөрүүлөр да кириши мүмкүн. Режиссер күнүгө келгенден кийин, тартуу убагында келгенде, балким дагы бир кандайдыр бир ойлор пайда болуп, дагы бир башка нерселерди кошконго аракет кылат, же дагы бир башка жактан бир маалыматтарды угуп калып, ошол маалыматтарды киргизгенге аракет кылат. Ошого дагы сөзсүз даяр туруш керек. Бул чыгармачылык, мындай нерселер болот. Кошуп же кыскартылып калышы мүмкүн. Сценарийден жазгандан кыскартылып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерселерге дагы даяр болуш керек болот да. Себеп дегенде ошол мен кийинки дагы ошол сабактарда дагы ар бир адистердин жасаган иштери жөнүндө дагы айтып берем, эмне жумуштарды жасайт депчи. Себеп дегенде бул нерсени дагы эмнеге айтып атам? Кээде ошол бүгүнкү тартыла турган нерсени эртең тартыла турган нерсени бүгүн ошол чыгармачылык топтогу билиш керек болот да. Алар деген ошол нерсеге даярданыш керек болот. Көркөм даректүү фильмдерди, ошол тасмаларды тартканда, ошол мен айтып аткан бир костюмдар керек болуп калат, реквизиттер керек болгондо, ошол уюштуруучу топтогу адамдар, алар деген ошол нерселерди даярдап алып келиш керек болот. Ошол көп учурлар болот, кичине мындай, кандай десем, бир туура эмес түшүнбөстүктөр дагы болуп кетиши мүмкүн да. Ошол режиссер оюн же азыркы тартып аткан учурда мен башка нерсени тартам, азыр ойлодум бул нерсени тартыш керек деген учурда дагы түшүнбөстүктөр болуп кеткенде дагы буга дагы туура көз карашта караганга аракет жасаш керек. Себеп дегенде бул нерсеге дагы сөзсүз түрдө даяр болуш керек да. Сөзсүз түрдө ошол тартуу процессинде өзгөрүүлөр көп эле болот. Ошондуктан бул нерсеге биз көп, кандай десем, мындай ушул өзгөрүүлөр болду деп алып туруп, колубуздун баарын таштап, иштегим келбей атат деген болбош керек. Кыйынчылыктар дагы болот, тоскоолдуктар дагы болушу мүмкүн. Балким актерлор келбей калат, же ошол тартуучу жердеги же костюмдар даяр болбой калышы мүмкүн. Ошол учурда дагы эмне кылыш керек? Ошондой нерселер болбош үчүн дагы башка бир тарта турган эпизодду дагы даярдап алганга аракет кылыш керек. Ошол эпизодду дагы даярдап алгандан кийин, ошондон кийин улам гана бул болбой калдыбы, кийинки эпизодго даяр болгондой болуш керек да. Ошон үчүн тартуу учурунда дагы бул аябай бул ушул чыгармачылык топтун иши, канчалык деңгээлде чыгармачылык топ биригип, бир дем алып, бир кадам таштап, биргеликте иштешсе, ошончолук деңгээлде анан ийгилик күтөт да. Анан мунун баардыгындагы сөзсүз түрдө бул ошол съемка учуру болгондон кийин, тартуу убактысы болгондон кийин сөзсүз монтаж убактысы болот. Андан кийин монтаждан кийин үндөрүн жаздырасың. Ал үндөрүн жаздыргандан кийин музыкасын жаздырасың. Булар жөнүндө дагы биз сүйлөшкөнбүз. Ошол бул көркөм даректүү тасма болгондуктан бул жерде сөзсүз түрдө үндөрүн жаздырышы мүмкүн. Бул жерде кадрдын сыртында үндөр болушу мүмкүн. Ойноп аткан актерлор болсо, анда ошол алардын үндөрүн жаздыруу процесстери болот. Негизи ошол мен силерге айтып кеткендей, көркөм даректүү тасмада бул кыйынчылыктары дагы көп. Бирок эң өзгөчөлүгү, эң сонун нерсеси бул ошол качандыр бир кезде
канчанчы бир мурунку кылымдагы болгон окуяны, ошол убактын адамдарын сен чагылдырып экранга көргөзө аласың. Ошолор аркылуу сен адамдарга, биздин көрүп аткан көрүүчүлөргө маалымат бере аласың. Бул деген эң чоң мындай кандайдыр десем сонун нерсе. Себеп дегенде биз ушул кино аркылуу, тасма аркылуу биз өзүбүз мурун биз жок болгон кезде бизде тарыхта калган нерселерди кайра жандандырып ошол экран аркылуу көрө алганыбыз дагы бул сонун нерсе деп ойлойм. Ошондуктан көркөм даректүү фильмдерди дагы тартууда мына ушундай бир силерге айтып кеткендей, жогоруда айтып кеткендей кыйынчылыктары дагы бар, бирок ушундай бир өзгөчөлүктөрү, бизге пайдалуу дагы нерселери көп.